Ассаламу алейкум туғандар, қалайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін 20 май 2023 жыл мен Ақбосоғда жүрем туғандар. Ошол жақтан бері сатылушы үй бар екен, ошол үй жөнүндө сіздерге маалымат берейин деген. Биринчи жолу баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер архитектурный көчөсү жана Ақбосоғонун 35-көчөсүнүн кесишинде турам. Ушул жерден түндүктү карай барсаңыздар, мынакей могу 3-үйдөн кийин келе оң тарап көчөдөн кирсеңиздер, сатылуучу үй жайгашкан. Дагы эмне болот? Бул жерден шаардын бурчунда жүргөн автобус жана маршруткалар бар. И бир аз эле чыгышты карай барсаңыздар, Нижний Аларчанын светофору жана айыл өкмөтүнүн алдындагы батышты карай жүрө берсеңиздер, түз Молодая гвардия тарапка өтүп кетсеңиздер болот. Жакын жерде старый Толчок жана Дордой базарлары бар тугандар. Дагы эмне болот? Эми барып мен калган маалыматтарды сиздер күн сайын Бишкек шаарынан Чүй областынан сатылуучу үйлөр көрөмсеңиздер, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Дарек 35-көчө 45-үй болуп калат тугандар. Мынакей бул көчө тарабы көрүп турсаңыздар Дарбаза. Анан чек арасы мынакей бул жерден башталат тугандар. Бул түндүк чек арасы, бул батыш чек арасы жана бул жер менен түз кетет. Наркы кошуна азыр ичкерине кирип түшүндүрөйүн сиздерге. Мынакей ошол жерден бул пескоблоктун туш тарабына чейин мындайдан чек ара тугандар. Жалпысынан жердин аянты 7 сотук экен, кызыл китеби бар тугандар. Мынакей кенен жер, төрүндө узун туурасы 12-ге 10 болгон үйүбүз, стенасы бышпаган кирпич. И бул жакта мынакей мондай склад үчүн расчет алынган, кыскасы мондай помещение пескоблок менен салынган. Ультрастяжка болгон, стенасы пескоблок. Жана үйдүн тышкы тарабында жаткан летний душ тугандар. Жана алды тарабы кенен жер. Навес кыласыздарбы, хозпострой кыласыздарбы, чоң үй саласыздарбы, кыскасы кенен жер. Өз үйүбүз деле чоң тугандар, узун туурасы 12-ге 10. Бир гана шифры булдундай формада болгон үчүн бир аз сиздерге кичинекей көрүнүп атса керек. Негизинен узун туурасы 12-ге 10 чоң үй экен. Алды тарабы навес жана үйдүн ары жагында, түштүк тарабында кошуна менен болгон аралык дагы 4 метр аралык бар тугандар. Тегеренте бийик мондай заборлор. Мектеп боюнча айтсак, мына бул жерде эле жогорку экен аралыкта мектеп, садиги бар экен. Электр энергиясы, суу бар. Канализация трубалар полный өткөрүлүптүр. Бирок жакын аралыкта канализацияга кошулат экен. Бул жактагы элдин баары канализациянын трубалары өткөрүлгөн. И алды тарабы мондай чоң навес, стяжка болгон тугандар. Стяжка болгон жана навестин түбү деле мондай склад катары колдонулат. Жана бул жакта үйүбүздүн негизги кирүүчү эшиги. Азыр кирип, бир жактан калган маалыматты берейин. Бул кире бериш, прихожка. Мынакей оң тарап карай жүрсөк, бир бөлмө, түштүк тарабынан терезе. Катвансадай ремонт тугандар. Жана айткандай, мына үйдүн түштүк тарабында кошуна менен болгон аралык 4 метрдей бар, бош. Так. Андан ары эмне маалымат? Андан ары калган маалыматтарды бир чекеден көргөзөйүн тугандар. Түз эле чыксак, бул жакта бир мондай зал. Түштүк тарабынан терезе. Отопление батареялары. И ушул жерден сол тарапка карай кирсек, дагы бир бөлмө тугандар. Бул бөлмөнүн лампочкасы азыр иштеп аткан экен, ошого светин жандырганга мүмкүнчүлүк болот. Чыгыш тараптан терезе и көрүп турсаңыздар, ушундай бөлмө. Андан ары кирүүгө сол тарапка кирсеңиздер, кухня, газовый электрический плиталар, раковина орнотулуп суу чыгарылган жана мынакей тамактануучу жай тугандар. Так. Эмне маалыматы калды? Төрүндү көргөздүм, 4 метр жер аралыкты, буяктарды көргөздүм, чек араларды тугандар. Так, калган бир маалымат болсо эми ээсинин номер экранда, ээсинен сурайсыздар, баасын айтайын. Баасы $36,000. Кимден ким кызыктар болсо чалып, дагы соодалашсаңыздар болот, келип көрүңүздөр, маалыматын алыңыздар тугандар, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону бөлүшсөңүздөр, сиздер мага бул ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар тугандар.